Быйыл 3-чү рет ачылган муз аянтчасынын шарты жылдагыга салыштырмалуу жакшы. Буга чейин айтылган сындар эске алынып, бир катар иштер аткарылууда. Шаардык бюджеттен бир тыйын албай кала тургундарына жана конокторуна эшигин ачкан муз аянтчасы быйыл дагы акысыз. Бул карапайым эл үчүн абдан ыңгайлуу болгонун жашоочулар кубануу менен айтышууда. Албетте жакшы да. Бекер балдарды алып келип ойнотсокпу деп алып келгенбиз. Канча сом экенин билели деп, кандай экен. Мо жакын жерде эле жашайбыз. Ладыскийде эле. Мо былтыртан бери жакшы болуп калды баяк. Каралып, анан неберелерим алып келебиз. Ошо ойнотуп, черезден. Ошо биз үчүн жакшы эле болду. Мына азыр келсем аякты жакшына кылып коюптур. Иш күндөрү бул жайга келгендердин саны аз. Ал эми ишемби жана жекшемби күндөрү адамдардын аягы суюлбайт. Муз аянтчасы Жаштар паркынын батыш тарабындагы көлмөдө жасалды. Муздун калыңдыгы 30 сантиметр болгондуктан ал тургай жылуу күнү учурунда дагы жарылбай тургандыгын. Себеби көлмөнүн музу 2-3 катмар тоңорун. Мэрия эскертип, шаар тургундарын келип эс алууга чакырууда. Ушундай иштерди кылып атабыз. Өзүлөрүнүн акчасына прожектор коюшту, прокатка коньки коюшту. Бүт бар бюджеттен бир тыйын алган эмес, только гана баягы биздин жумушчулардын шаардык сейилбактардын жардамы менен ошо тапчанды болсо бул жыгачтар мисалы айта кетсек, аварийный бактар кыйылат, обрезка болот. Ошондон эле түшкөн мени баягы отунга кетирбей, пилорамадан өткөрүп, анан ошо отхода, биздин начальник айткандай отходы, доходы дегендей ошо тапчан жасап атабыз да. Мындан тышкары бул жайды коньки чаналар ижарага дагы берилет. Муздун үстүнө мал менен кайнак суу куюлуп турат. 3 жылдай болуп калды ачканыбызга, быйыл 3-чү жыл. Музду суунун астынан эле алып коебуз, шланг менен, насос менен качайтып. Үстүнө коюп түздөп, эметебиз анан тигиндей печ менен ысык суудан куюп, үстүн мындай түздөп. Эми бул жай кыш бүткөнчө жабылбайт. Башкы максат жаштарды спортко тартуу экендигин уюштуруучулар белгилешет. Чолпон Бейшилен кызы, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.